Кызылбелде тынбай уланган атышуу токтоду. Баткен районунун Кызылбел айылында 30 апрелде саат 17 чамасында кыргыз жана тажик аскерлеринин атышуусу катталган. Азаттык радиосунун кабарчылары жергиликтүү тургундарга таянып маалымдагандай, атышуу 15 мүнөттөй тынбай уланган. Азыр айылда атышуу токтоп, абал тынч экендиги кабарланды. Кызылбел айылы Баткен шаарынан 15 чакырым алыста, Тажикстан менен чектеш тилкеде жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында айылда жалаң эркектер гана калган. Saat 19:30-га карата Баткенде абал тынч экени айтылды. Бүгүн 30 апрель саат 19:30-га карата кыргыз-тажик чегарасында Баткен районунда абал тынч. Мындай маалыматты Супер KG порталына өздүк булактар кабарлады. Баткен районунун Карабак айылында абал салыштырмалуу тынч. Кыргыз аскерлери өз позициясында, ал эми тажик аскерлери үйлөрдө жатат. Чегара кызматына бул боюнча азырынча байланышуу мүмкүн болбой жатат. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чегарасындагы абал 29 апрель күнү таңга маал курчуп кеткен. Марипов Баткенге сапар алды. Бүгүн 30 апрель күнү өкмөт башчы Улукбек Марипов Баткен облусунда кырдаалга байланыштуу бара жатат. Марипов Ош шаарынын аэропортуна конуп, андан ары токтоосуз Баткен шаарына сапар алды. Кыргызстан Баткенди калыбына келтирүүгө буудан көмөк сурады. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун Баткенде талкыланган объектилерди калыбына келтирүүгө жана үй-жайын таштап качкан тургундарды ордуна кайтуусуна жардам күтөт. Бул тууралуу 30 апрелде Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев буунун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Казакбаев буунун программаларын жана долбоорлорун бир бөлүгүн Баткенди калыбына келтирүүгө зарылчылыгын белгиледи. Наталья Герман эки тарапка тең кырдаалды жөн көрүүгө, техникалык жардам берүүгө даярдык бар экенин билдирип, буунун башкы катчысы кыргыз-тажик чегарасындагы кырдаалга тыкыр көз салып турганын кошумчалады. Улуттар уюму тараптан чечилбеген маселелердин баарын тынч жөн көрүү боюнча түз сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. 28 апрелде кыргыз-тажик чегарасындагы чыккан чырдан кийин абал курчуп, Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болду. 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлдү. 20 миңдей жай тургун эвакуацияланды.